Фейсбуктагы менин досторум. Азыр эле Турусбеков Фрунзе көчөсүнүн кесилишинде светофордон бурулуп эле чыга калсам, могу жерде неме бар го? Улуттук университеттин имараты бар мына, тетине оң жакта турбайбы? Ошол имараттын алдында апа отуруптур жерде. 85-90 жаштагы апа жерде отуруптур. Үшүп тоңуп калган. Анан кийин деген сүйлөшсөм сүйлөй албай койду. Аябай тоңуп калыптыр. Колдору үшүп калыптыр. Анан кийин деген мына тетиги жолдо да. Тетигине жолдо. Ошол мына Улуттук университеттин корпусунун алдында Турусбеков көчөсүндө. Анан кийин деген мындан ушул жолдон деген алып барып тетиги мына бизнес-центр Максимдун алдындагы буткага алып кирип жылтайын десем, ал жактагы киши кашаң бербейт. Буткага киргизбейм. Апа тоңуп калыптыр, жылып турсунчу десем болбойт. Анан кийин деген жолдо баратып эле эмеге чалганмын да. Милиция менен скорыйга чалганмын. Анан кийин милиция келип калды эле, милицияны көргөндө жүрөгү түшүп, анан кийин буткасына киргизди да. Адамдар жырткыч айбандан дагы эме страшный болуп баратасыңар адамдарчы. Милицияны көргөндө киргизди, буткасына киргизип отургузуп, анан кийин ошо жерде алар деген ошол коомдук тартипти карап жүргөн филармония жактагы балдар экен, ошолор келип. Анан кийин тиги Ленин роудысын балдар келди. Ага чейин скорый келип калды. Апанын давлениесин текшерди. Апа сүйлөй албайт. Араң басат, баса албайт, жолдо кетип барат, жерге отурам дейт. Давлениеси көтөрүлүп кеттиби деп коем. Анан эми апаны жолдо кетип бараткан бир аял айтат эмеде. Соц тармакка чыгарып койбойсуңарбы деп. Соц тармакка чыгарсаң бала чакасы ушат да, шерменде кылды мени депчи. Жок, чыгарбайм деп анан ошентип апаны сүйлөшүп турсак 39 дейт, 34, бир тур 34 дейт, бир тур 39 дейт. 39-жыл болгондо 86 чыгып калабы быйыл? 85-90 жаштагы кемпир да. Анан кийин деген мына көрсөтөйүн силерге. Мынау Турусбеков Фрунзе көчөсүнүн кесилишиндеги Улуттук университеттин корпусу. Анан мынау жерде апа жерде отуруптур. Мен тетиги светофордон бурулуп анан бул жакты көздөй келатам да. Мына жерде отуруптур апа. Ушул жерде отуруптур апа. Анан кийин бул жактан алып апаны. Анан ушул жогору жакка Максим борбор жакка алып барып, ошо жактан. Анан жанагы будкадагы отурган охранник бар го. Ошонун эмесине киргизейин десем киргизбейм деп атпайбы? Апа жылынып турсунчу десем болбойт. Милицияларды көрүп киргизди, анан кийин коркуп кетип. Милиция келди, скорый келди. Скорый келип текшерди. Алып кетесиңер десем, алып кетпейбиз деди. Давлениеси нормальный десем, нормальный го деди. Кан алды окшойт. Укол сайдыбы, кан алдыбы. Анан кийин деген тилинин астына бир дары салды, ушу давлениеси көтөрүлүп кеткенби иши кылса. Өздөрүнүн иштерин кылышты. Өздөрүнүн милдеттерин аткарышты. Анан кийин милиция ошол роудыдан машина менен келди. Анан келип салып кетти. Мен түшүнүк кат жазасың дейт, жазбайм дедим. Түшүнүк катты урлук кылгандар, кылмыш кылгандар, күнөө кетиргендер жазат, мен жазбайм дедим. Мен силерге маалымат берем дедим. Жолдан келатып апаны көрүп калдым. Жерде отуруптур. Апа тоңуп калдыңыз го, жерде отурбаңыз, эшик суук деп кызым экөөбүз эки жагынан эки колун ушалап, колун жылытып, буткага чейин алып барып отуруптуралы дедим. Зданиянын ичине кирели десек баса албай койду. Анан милиция чакырдым, жолдо кетип баратып. Скорый чакырдым, тезирээк келгиле деп. Малатсы, ошол филармониядагы жана коомдук тартипти карап жүргөн ППСпи, ДПСпи, кимисе эле түшүнбөйм. Ошолор келе калды, жүгүрүп, малатсы. Аларга рахмат. Анан Ленин роудыдан машина менен келе калышты. Аларга да рахмат. Скорый дагы тез келди. Аларга да чоң рахмат айтып коеюн. Апаны карашты, анан кийин деген дарыны бергенден кийин апа байкуш мени кучактап өп кот. Атын айта албайт. Анипа деди окшойт атын. Анипа деди. Доктор сурап атты да. Атыңыз ким деп доктор сурап атты. Анипа деди окшойт.
Анын жашын деле билбей калдык. 39 дейт, 39 жыл болсо 86-га чыгат. Аны деле билбей калдык. Сүйлөй албайт. Тоңуп калыптыр негизгиси. Анан деги эме балдарга айттым, мага телефон чалып айтып койгулачы, силерден сураначы, апанын тагдыры эмне болду? Балдарына тапшырдыңарбы, үйүн таптыңарбы? Ден соолугу жакшы эле экен деп айтып койгулачы. Биз чалбайбыз, биз деген Ленинский ровдуга барып справочныйдан өзүңүз билип аласыз деп өздөрүнчө эле дерски го. Жакшы, келдиңер, чакырганда бат эле келдиңер. Буга чейин чакырсаң 2 саат, 4 саат, 10 саат деген элеңер. Азыр тыпылдап иштеп калыптырсаңар, рахмат. Бирок деген керсейбей эле жакшынакай эле бир маалымат бөлүмүнө айтып коесуңарбы, менин номеримди билдиңер, чалып айтып койгула, мен баягы жүрөгүм тынчысын да, апа үйүнө жетти, бала чакасы менен үшүбөй, оорубай, дени сак жакшынакай жетти деп мен кичине тынчыраак отурайын десем, ошентип асмандан түшпөйт. Баягы өлкөдөгү күч структураларын иретке, тартипке келтирем деген Ташиев канчалык аракет кылбасын, баары бир адамдын өзүнөн болот экен да. Кыргыз деген өзү неме го, өзү жерден түшсө дагы буту үзөңгүдөн түшпөйт го. Ошентип керсейт. Анан буюрса, Кудай кааласа, милиция менен врачтарга көрсөтүп, милициянын колуна машинасына салып берип койдум апаны. Аман эсен үйүнө жетер. Анан ушул Турусбеков Михаил Фрунзе көчөсүнүн кесилишиндеги үйлөрдө жашаган балдары болсо мага чыксаңар, апаңарды жалгыз чыгарбагыла да, же өзү чыгып кетти экен. Эми караган эле апа да, байкуш үшүп калыптыр, негизгиси үшүп калыптыр. Анан ушу баса албай, баш айланып, жерге отургусу келип атат окшойт. Ошентип бараң, канча метр бияга бир 2 метрге жетпейт да, 50 эле метр да. Ушунда баса албай койду да. Жакшы тигилер келгенине. Ошону эле айтып коеюн дедим. Анан ушул түз эфир аркылуу түз эфир аркылуу кайрылып коеюнчу. Ленин райондук ички иштер бөлүмүнүн башчысы Байгазиев деди. Байгазиев байкеге кайрылып коеюнчу. Балдарыңыз кичине мындай жакшылык кылган адамдарга, эми кылмышкерлерди деле сот чечет. Кылмышкер деп сот өкүм чыгарат го. Ага чейин деле мындай нормально эле мамиле кылсындар. Анан асмандан түшпөйтүм эле. Түшүнүп кат жаз десе жазбайсыз, анан кийин деген сизге бирөө чалыш керекпи деп. Чалып койгула, мен жүрөгүм менен переживать этип атам да апагачы. Анан өз колум менен милиция чакырып, скорый чакырып, неме кылгандан кийин билейин да, апа үйүнө жеттиби, аман эсен бала чакасына жеттиби. Ошону билсем, анан уф деп Кудайга шүгүр деп отуруп калам да. Анан анысы жок эле. Өзүң барып билип ал, анан эмне тиги бу деген дагы бул мындай адамгерчиликке жатпайт да. Сылык мамиле кылгыла, сылык сүйлөп атабы, сылык мамиле кылгыла. Ленин роудунун эмесине чалып тиги Байгазиев деген начальник ровдуга кайрылып атам. Балдарыңыз мага чыгып бир жообун айтып койсунчу, сизден суранайынчы, ушул түз эфирденчи. Болбосо силер баягы өзүңөрдүн милдетиңерди аткарганы менен өзүң билип ал, анан өзүң барып ал, анан сага керекпи сен кылып ал деген мамиледе турбайсыңарбы? Менин номеримди билет сиздин балдарыңыз. Мага чалышты, келишти. Жүзөккө чалганда менин номерим түштү. Ошол номерге чалып, бүгүн азыркы мына Анипа деген 90го чыккан апанын тагдыры эмне болду, жөн эле айтып койсун, мен жүрөгүм тынчысын. Ошого эле кайрылып атам. Анан ошо роудун дерский начальнигине жетиш үчүн бөлүшүп койгулачы, силерден суранычы. Ошону эле айтайын дегем. Анан биринчи кызы телефон чалып, анан роудуда десем, алар жөнөкчөң деле роудунун баягы машинага салып кеткен балдары үйүнө алып барып бериптир. Анан жана түз эфирден кайрылдым элем Ленин роудунун начальнигине, балдарыңыз чалып койсун деп. Жаңы эле телефон чалды. Ошол Ленин роудудасынан чалып атабыз. Апаны жеткиришти. Азыр тапшырып атат, сизге рахмат. Ошону айтып коелу дедик электей. Рахмат Ленин роудунун начальнигине, ошол апаны үйүнө жеткизген милиция кызматкерлерине чоң рахмат, чын жүрөгүмдөн рахмат. Аман эсен апа үйүнө жетип алыптыр. Инсульт алган болчу дейт кызы. Инсульт алып бир нерсени түшүндүрүп айтып, бир нерсени түшүндүрүп айта албайт дейт.
бирок жакшы басат экен. Инсульт алса да басат экен. Инсульт алып баспагандар бар да. Ошол кызы дагы чалды үйдө, апа болду, все нормально деп, ровдудан да чалышты. Биз жеткизип койдук, маалымат бериш үчүн чалып атабыз. Рахмат бардыгыңыздарга, рахмат. Филармониядагы коомдук тартипти карап жүргөн милиция балдарга чоң рахмат. Ленин ровдусунун балдарына чоң рахмат. Заматта келе калган тез жардам кызматынын врачына дагы чоң рахмат. Ден соолугун бизге текшертип коюшту. Чоң рахмат бардыгыңыздарга. Ошону эле айтып коеюн дедим. Апа аман эсен үйүнө жетип алыптыр, балдарынын кашында отурат экен. Апанын өмүрү узун болсун. Мени угуп көргөнүңүздөргө чоң рахмат.